мына көчөгө 7-синдеги болгон күчтүү окуядан кийин кыстан кийин мондай катуу жабыркадык да биздин могу жерде мондай кашарыбыз бар болчу, негизи цементтен болгон. Коктудан келген суу катуу келет да момундай таштын урундусу менен момундай сарайларыбыздын баарын алып кетип, момундай ылдый көзөй поляны көзөй салды да бул үйүбүздүн сарайыбыздын артын алгандан кийин ич жакта Коктуда келген таштын баардыгын бул эмебизге сарайдын ичине жыйнап, андан чыккан сарай көтөрө албай алды, үйүбүзгө кирип анан үйдүн капталын жарып, үйдүн ичтеринин баарына таш жыйнап салган да. Мен өзүм үйдүн ичинде 2 бала менен элем. Женчикасы окуган кызым, анан нөлөбөй окуган балам. Мен алар менен араң дегенде чыктым. Мен суу ортосунда калганда, бияктан кайнагамдын баласы менен кошунам келип, могул жерден бүркүчтөгөн сууда могу пресстерден арпалардан бутубузга илинип отуруп, биз ошолорго айыптеп көтөрүп чыгып кетишти да. Биз айбайжан мен мындай кырсыкты эме бербесин эч кимге. Эмне кылабыз? Кудайым таалам берген кырсыгы көтөрөбүз баардыгын тең. Ушундай кырсыкты элибизге, эл журтубузга бербесин. Кыргызстаныбызда мындай кырсыктар болбосун дейт элем да. Мына могу жерде 50 сотый картошкабыз бар болчу. Мунун бүт баарын алып кетти. Картошка эчтеке жок. Өсүмдүктөр, картошка эчтеке жок. Малдарыбызга деп сарайдын ичине 200 пресс жыйнаганбыз. Андан эчтеке жок. Мына көрүп атасыңар. Арпаларыбыз чабылган жаңы эле. Мулардан да эчтеке жок. Үйдүн ичи мына момундай суу толуп калган, могу стенасы менен суу толгон. Сууларын азыр водовоз менен сордурду, бирок баткак сорулбай койду. Бул жак мындай калдык, чакалап жашап атышат. Бияк жака кире албайсыз го, Бар ичи болсо полный баары тең. Мына могу таштардын баары ушу үйдүн ичинен чыкты да. İçinden çıktı bu ayaktan. Mına bu Tereziden çıktı arcağı. Ар жак үйдүн артынан дагы. Жакшы тамактанарбы я? Ушундай абалда болду. Могу эшиктен киргенде уруп баары тең. Тамакка аскыла, Нурсултан тамакка аскыла. Бас ким? Ислам тамачкыла. İçip sırası vallahi. Батасыңар, стол узун, батасыңар, барыңар, адет. Тамачкыла, Ислам. Мынакей, могу кашар, агамдын кашары болот. Кече ушундай бизди алып алды, мына айылдык балдардын баары келип жардам берип атат мына. Өзүңөр көрүп турасыңар. Кече могу тоодон аккан сел киши бою болуп түштү. Эмне дейт ушул? Кырсык экен. Муну көрүп атпайсызбы? Ичим күйүп элатат, аябай ичим аябай күйүп атат. Эмне деген эмеде эмгек менен ушул жерде жолдошум экөөбүз куруп, ушул жерде 5 бала тарбиялап, мындай кырсыкка деле учураган жок элек. Айла жок, аябай ичим күйүп атат негизи. Момунда бүт таркаланып монтип аткандачы. Ушу эмне алабыз? Табияттын берген кырсыгы көтөрбөскө чара жок, көтөрөт экенбиз эми. Мындай кырсык экинчи Кыргызстанда болбосуна суранабыз Алладан. Мыякта очоккана болчу да, вообще мынтип салыптыр. Жок, бул жерде жок, бул жер мындай карай ары көздөй очоккана болчу да. Мына стенаны монтип айтып кетти, карабайсызбы? İçine de takçana 200 press jıynatчыбыз. Budaylarыбыз бар болчу, арпаларыбыз. Аны бүт агызып көтүрүп эчтеке пресстен эчтеке жок баары. Мен өзүм болсо жана 3 бала менен 2 бала менен араң дегенде чыгып үлгүрбөдүм.
эки баланы араң чыгып өлгүрдүм. Могу жердеги турган контейнер могул жерде турган. Могул жерде турчу да бул мен эшикти ачып балдарымды алып чыгам деп аракеттенгенде бул контейнер тиякты көздөй агып бараттыр да андан коркуп биз эшикти жаап кайра үйгө кирдик. Ошо менен контейнер барып бакка такалып токтоп калды да контейнер. Эми жардамга болсо мына МЧСтер келишти. Экинчиден айыл жаштары келди. Тууган чуккандарыбыз, көчөлөрүбүздүн баары жардамга келип, могу тамак аштарын алып келип, жардамдарын берип атышат. Буларга ыраазычылык билдиремин өзүмдүн үй бүлөм атынан. Мына ушундай кырсыкты Кудайым эч кимге бербесин.